Bismillahirrahmanirrahim. Men sakal koyoyun desem sakal çıkpay жатат. Анан азыр сакал өстүрө турган маздар бар экен. Ошол маздарды колдонсом болобу? Албетте көрк үчүн эмес дейт, сүннөт үчүн. Карыганымда сакалы жок, жүргүм келбейт дейт. Машалла. Болот. Колдонсоңуз болот маздарды. Ажылыкка биринчи өзүм барганым оңбу же ата энемди жибергеним жакшыбы дейт. Ажыга кимге парыз болсо ошол барганы жакшы. Жакшы эмес, милдеттүү. Алла субханаху ва тааля Кур'ан-ы Каримде айтканы: "Валиллахи алан-нас хиджул байт ман истата илейхи сабила." Кудурети жетеби жолор барып келгенге Алла Тааланын анда Байтулласына барсын деп ошого. Кимге милдеттүү болсо ошол барыш керек туган. Уулум кийинки күндөрү токмок жеп келчү болду. Мен эч нерсе дей албайм. Колуң барбы? Сен дагы уур десем, эмне болор экен? Же сабыр керекпи дейт. Тугандар жакшы эмес, эжекелерине барып айтыш керек. Бирок азыркындай мисалы уур десе башын тосуп бере турган эмес. Самбага жиберип коёңуз да, самооборона без оружия деп коёт. Өзүн коргосун. Жөн эле токмок жей бере турган эртеге бир талуу жерине тийип калса кандай болот анда? Анда болбойт да. Өзүн коргош керек сөзсүз. Машыктырыш керек. Аны эжекелерине жакшына айтып, балага да жакшына айтыш керек. Балам, сени урба, бирөөнү колдоба. Бирок сени кол көтөрө турган болсо, сазайын берип коер. Жочун да. Андай кылып коркпоң деп. Эркек бала болуш керек. Бала баладай болуш керек. Ага сөзсүз мисалы бирөөгө зулумдук кылып кол көтөрбөйт, бирок ошол эле кезде бирөөнүн урганына дагы ага койбойт ал. Болбойт ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ушул жерден чоңоебуз да барыбызчы. Ким өзүнүн байлыгын сакташ үчүн өлтүрүлсө, ал шейит болду" деген. Биз өзүбүздүн динибизди, жерибизди, байлыгыбызды, аял, үй бүлө, бала чакабызды коргоого милдеттүүбүз да. Биз коргоого милдеттүүбүз да. Анан эле ол уруп төкүлөй бере турган ал каякта жок нерсе ал. Жылкы жөнүндө зекети барбы, толук айтып коесузбу? Жылкы жаныбар боюнча мынандай тугандар, жылкы боюнча эгерде 6 айдан көбү талаада болуп турса, ошодо 40тан 1 же болсо баасын санайсыз дагы 200 дирхам болсо, ошол жерде 5 дирхам деп коет. Кыскасы баасын санап туруп 40тан 1 берип коесуз. Биз казактар менен иштейбиз. Карызга сом берип, теңге менен алабыз. Курстун баасын дароо чечебиз. Карызга бергендигибиз үчүн кымбат курста беребиз, адал болобу дейт. Адал болот. Ошол убакытта чечип коюңуз. Болжолду кылбаңыз. Бул жердеги сомду сомго, теңгени теңгеге, жаңын эскиге саткан бул арам болуп калат. Бирок азыркындай бир мамлекеттин валютасын экинчи мамлекетке отурган болсо, бул адал. Ошол моментте, мисалы азыр мен 10 000 доллар берип атам бул кишигечи, азыр бүгүнкү күндө 85, 5 күндөн кийин алам, 90дан саттым азыр эле. Макулбу? Мындай боло бер. Апамдын бир тууган бөлөсүнүн кызына үйлөнсөм болобу? Чоң агаларым совет кылып атат дейт. Болот, бөлөлөр үйлөнсө болот. Арам эмес. Атам менен менин кичине кезимен эле көп ичимдик ичет. Ошонун себебинен ата энем ажырашкан. Бул жерде туугандар узундураак суроо экен. Бирок мына да караңыздар, ата энеге кызмат кыла берейли, дуа кыла берейли, ортосун элдештире берейли. Куптан намазынын 2 рекетинин сүннөтүн окуп, аттахиятты окуп, унутуп туруп кетсе, андан кийин окуп жаткан намазын витр намазы деп ниет кылып окуп койсо болобу дейт. Жок, болбойт. Туугандар, зерикпеңиз, эгерде 2 рекет сүннөттө, экинчи рекетине отурбастан ал отурушуңуз керек эле, аттахият окушуңуз керек эле, каада ахира бул фарыз эле, туруп кеттиңиз, Качан эстесеңиз дароо отура калыңыз. Кыямдабы, рүкүдө эстеп кетсеңиз да отура каласыз дагы, аттахиятты окуйсуз, оң жакка салам берип туруп, 2 жаңылыш саждасын кылып коесуз. Эгерде эсте жок, унутуп биринчи сажда кылып ала турган болсоңуз, анда намаз бузулду. Бул эсепке кирбейт, кайрадан 2 рекет сүннөт окуш керек. Устаз, зараттан кийин суу ичүүнүн тартиби кандай? Эгер крандан алсак деле ичсек боло береби? Ушул ниетте иче бериңиз. Бул мындай да,
Hazret Umar разиаллаху анхудан риваят бар эле мындай. Мурда эми баягы кумганга суу дараталчу эмеспик, кичине суу калып калат, ошону ичип койсоңуз шифа. А бул суроо ушундай кетип атат. Крандан чыгып калса эми кумган сумган жок да. Кранда эми суу көп да. Кандай кылабызбы деди. Ошо ниет менен бир аз ичип кое берин. Бирок чет мамлекетте ичпеңиз. Кыргызстанда суу ичсеңиз мейли. Чет мамлекеттеги суу ал жуунганга суу дайындалган. Ичкенге бөлөк суу ал.